Сөз депутат Акаев Жанарбек Кубанычевичке берилет. Чоң рахмат, урматтуу жаңылайым. Буга чейин сиз коомдук ишмер Садыр Жапаровду 11 жылдан ашуун убакытка кескениңиз үчүн тартип комиссиясынан эскертип алгансыз. Туурабы? Жанарбек Кубанычевич туура айтып атасыңар. Мен ошол чечимди ала келдим. Керек болсо көрсөтүп берем. Сиз менде бир гана суроо сизге. Эгерде ачык айтсаңыз, мен сизди колдоп берем. Эгерде калп айтсаңыз, мен сизге каршы добуш берем. Сизге ошол убакта Садыр Жапаровго каршы аны ушинтип чыркыратып түрмөгө кесесиң деген көрсөтмө Ак үйдөн болгонбу, болгон эмеспи? Мен ушул жерге келип алып силердин астыңарда алдай турган максатым жок. Андай болгон эмес. Анда Бул иш коллегиально каралган, райондуу соттун чыккан өкүмү өзгөртүүсүз калтырылган. Жо, ал кишини силер мисалы чек арадан өткөндө Кыргызстанга эч кандай качпаса, келатса, ошол эле Эмил Каптагаев өзүнүн жазган арызын алып атса, мен эч кандай доом жок деп арыз жазган киши өзү чыркырап жүрөт. Тескерисинче ал кишиге болушуп. Ошондой убакта дагы Садыр Жапаровду кесип жиберүү адилеттүү деп ойлойсузбу? Мен силерге жооп берейин, туура түшүнүңүз. Коюлган айыптар боюнча өтө оор кылмыштар коюлганда, жабырлануучу жекече айыптоодон баш тартса гана болот. Ачык, жекече ачык айыптоо бул анча оор эмес кылмыштар гана боюнча. Азыркы моундай коюлган айыптар боюнча жабырлануучу баш тартса дагы кылмыш иш кыскарбайт. Мыйзамда ошондой көрсөтүлгөн. Жо, ал эмне үчүн мисалы Садыр Жапаров буга чейин коомдук ишмер катары жана кумтөр маселесин көтөрүп жүргөн, Билебиз. Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Билебиз. Бирок ошол эле убакта ага 11 жылдан ашуун, 11 жыл 6 ай, мен билишимче. Ошончо убакыт бул түрмөгө кесип жиберүү сизге мындай кандай? Ошол убакта мисалы ал киши ошол убактагы бийликти, ошол убактагы президентти катуу сындап жүргөн. Ушуга байланышы жок. Ошол убактагы соттордун Удайдан кийинки эле адамы болуп калган Манас Арабаев сизге салам айттырган жок деп биз ишенсек болобу? Толук айтып берем, жок деп. Дагы бир айтып коюш керек, коюлган айыптар бул мамлекеттикке, жанагы Ысык Көл областтык администрациянын алдында болгон иш. Ошо мамлекеттикке, конституциялык стройго каршы кылган кылмыштарга кирет. Бул жекече адамга каршы эмес, бир эле адамга, Каптагаевка өзүнө. Бул мамлекеттик основа государственного строя деп айтайын деп, мамлекеттик конституциялык стройго катары каршы кылмыштарга айыпталган ал киши. Эми Кыргызстанда билесиздер да, биз соттор ошол эле Азиз Батукаевга чыгарган чечимдери бар. Андан башка бизде криминалдар, ишкерлерди тоногондор бардыгы эле жүрөт, соттон акталышат. Бирок ошондой чындыкты айткан кишилердин камалып кеткени бул адилетсиздик деп ойлойм мен. Бул менин жеке оюм. Садыр Жапаровду чыркыратып, бала чакасы менен кошуп камаган бул жакшы көрүнүш эмес да. Депутат Акаев Жанарбек Кубанычевичке берилет. Рахмат, мен дагы депутаттардан кечирим сурайм, экинчи жолу сүйлөп атам. Мен эмне үчүн Садыр Жапаровду жана мисал иретинде келтирдим? Анткени депутат болгон, мыйзам чыгарып жүргөн, коомдук ишмерлерди ушинтип чыркыратып кесип атканда алар өзүнүн укугун коргой албаса, анда карапайым адамдар жөнүндө бизде сөз жок да. Мен ошон үчүн Садыр Жапаровду мындай мисал иретинде айтып өттүм. Сизден бүгүн ошол соттор эсиңизде болсо керек, көз алдыңызда болсо керек, ондогон, керек болсо жүздөгөн аталар, апалар, жаштар ошол жерде ыйлап жүрүшкөн. Сиздин бүгүн кызматыңыздан көтөрүлүп атканды көрүп, ошол кишилер келечектен үмүтү үзүлө түшсө керек деп ойлойм. Мен алардын акыбалын элестетип турам. Президенттин парламенттеги өкүлүнө дагы айтат элем, негизи сот оңолмоюнча мамлекет оңолбойт. Бүгүнкү күндө сотко болгон ишенимдин элде канчалык кеткенин биз жакшы билебиз. Ошон үчүн эски системада иштеген, буйруктарды аткарып жүргөн соттордон башка деле Кыргызстанда 6 миллион адамдын ичинде абдан таза, мыкты жаш балдар бар. Ошол эле Британиядан юридикалык илимди жактап келген жап-жаш жигиттер жүрөт, кызматта эмес.
коомдук иште ар кандай эл аралык уюмдарда жүрүшөт. Ошондой кыз жигиттерди эмне үчүн көрбөй атасыңар, мен билбейм да. Коомдо бурулуш жасай турган, накты адилеттүүлүккө бел байлаган адамдар бар. Урматтуу Курманбек мырза, кийинки бир кандидаттарды караганда ошондой адамдарды алып келсеңер, биз мындай кубаттап, коштоп, биздин дагы үмүтүбүз жанып бир мындай колдоп бермекпиз да. Анан кечеги системадан тажап, алардан ушунчалык мындай элибиз дагы тажап, ушу бир оңолорубуз деп турган учурда кайра эле баягы кишилерди алып келсеңер, биздин дагы көңүлүбүз суuyт. Эң башкысы элибиздин дагы көңүлү суuй түшөт да. Ошон үчүн келгиле бир жаңы адамдарды, жаш, бир тың, мыкты, адилеттүү, таза, билимдүү адамдар Кыргызстанда толтура. Ошолорду алып келгиле, биз колдоп элели. Рахмат. Суроо жок менде. Рахмат.